ушул жылдын 22-сентябрында коомдук ишмер, мамлекеттик кызматкер, тарых илимдеринин доктору профессор эжебиз Зуракан Иманкалыкованын китепканасынын ачылуу аземи болду. Ал ачылуу аземине жергиликтүү бийлик, айыл аксакалдары, райондук, областтык мамлекетте иштеген кызматкерлер жана ошондой эле Бишкек шаарынан дагы коноктор келип ачылуу аземине катышышты. Могул полка Зуракан Иманкалыкова эжебиздин өзү колдонуп, өзү сатып алып окуган китептери. Мына могу ушул полка Зуракан Иманкалыкова эжебиздин. А бул болсо ошол эжебиздин балдарынан, туугандарынан белекке келген китептер. Ушу эки полка эженин үй бүлөсүнө арналган китепче. Балдар ушунчалык кызыгып, күндө келип карап окуп атышат. Китепкананын китеп фондусунда 6600 китеп бар болчу. Азыр эми күйөө баласы Тариел, кызы Жибек жана анын туугандары, достору тарабынан дагы 1000ге жакын китеп алып келип, азыркы мезгилде китеп фондубузга 7000ден ашты.